Путин эч кимге таанылбай Москваны кыдырган, ал өзү жөнүндө жаңы фактыларды айтып берди. Путин суроолорго жооп берип жаткан учурда коомчулук Россия президенти ырым-жырымга ишенерин билди. Россиянын президенти Владимир Путинден Калининграддагы медиа форум учурунда кыскача суроолорду берип жооп алышты. Ал жооп берип жаткан учурда коомчулук Россия президенти ырым-жырымга ишенерин жана Москваны эч кимге таанылбай аралаганын билди. Путин Россияда болгон кайсы окуяны өзгөртүүнү кааларын сурашканда ойлонбой туруп Советтер Союзунун ыдырашын деп жооп берген. Журналисттер мындай жоопко кол чаап ийишти. Ошондой эле залда отурган элди тарыхтын кайсыл мезгилине барып калууну каалайт элеңиз деген суроого берген жообу жылмайтты. Бүгүнкү күндө болгум келет, анткени менин ата-бабам крепостнойлук дыйкан болчу, а мен президентмин деп тамашалуу жооп узатты. Чындык жана адилеттүүлүк медиа форуму Калининград шаарында 2 март күнү өттү. Булак Спутник сайты. Бир өлүмдөн аман калган 96 адамдын арасында белгилүү 2 ырчы болгон. Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда кечээ 1 мартта авариялык абалдан улам жерге конгон Тезжет компаниясынын учагында эстрада ырчылары Дайыр Исмадияров жана Аваз Акимов да болгон. Дайыр Исмадияровдун айтымында алар Баткенге гастролдоо үчүн жөнөшкөн. Биз Баткен жергесине гастролдук тур менен сапар алганбыз. 1 март күнү саат 11:15 Баткенге учмакпыз, бирок туман болгондуктан саат 14:00 чамасында учтук. Менин телефонумдагы карта кара балтада экенибизди көрсөткөн. Бир убакта катуу үн чыгып дароо ызычуу башталды. Баары келме келтирип ыйлаганы ыйлап корктук. Жанымдагыларды коркутпайын деп ичимден корксом да сыртымдан өзүмдү кармадым. Стюардессалар техникалык себептерге байланыштуу кайрадан Бишкекке конууга туура келерин айтышты. Бирок толук маалымат берилген жок. Бул окуя кокустан болуп кетти. Кудайдан тилени отуруп аман эсен түштүк. Андан кийин учактын кыймылдаткычы күйүп, жарылып кеткенин байкадык. Учак конгондо жалпы аэропорттун кызматкерлери, тез жардам унаалары келип жардам беришти. Ал эми биз 2-3 саатта авиатрафик компаниясынын каттамы менен Ошко учуп, андан кийин Баткенге келдик, деди ырчы Дайыр Исмадияров. Булак турмуш сайты.